Мен жөнүндө дагы бир топ ушундай кароолоо же болбосо бир уят кылайын деген, же болбосо бир ауыр оюңго түшүрөйүн деген бир ушундай маалыматтар болду. Бирок мен ошону жеке адам же болбосо сайттардан чыккан жок да. Бул фейковый жактан атайын ушундай өздөрүн көрсөтпөй же болбосо башка кылуу максатында чыгып атат да. Мен эң биринчи айтат элем ушу фейковый ушундай маалыматтарды таркаткандарды менен биринчи күрөшсөк да, эң негизгисичи. Анан ошо мыйзамдарды алып келсек, бирок ушунун аркасынан ар бир бийлик жанагы сөз эркиндигине мындай басым жасап койбош керек да. Эртең аны лицензиясын алып же болбосо берген мүмкүнчүлүгүнчө. Мен бир топ деген эме болуп атат. Эми ар бир нерсени адам туура, адам өз ой пикирин айтыш керек да. А бирок туура эмес маалымат бере турган болсо, жалган маалымат, сотко кайрылса, сот аркылуу туура эмес экенин далилдеп, аны доого жыкса болот да. Бул нерсе бар да, биздин мыйзамыбызда турат баардыгы элечи. Анан азыркы бул мыйзамга мен бир аз ой пикирим эртерээк болот го деп, анан бир жакшы бир толуктап, биринчи фейктер менен бир жакшы күрөшүп, ошолорду бир жол жобосуна коюп алып келип туруп, анан бул мыйзамды алып келсе жакшы болот эле дейм да.